жагымсыз жыттан кантип арылса болот? Негизи кандай гана жер болбосун, бардык жерди ар кандай жыттар коштоп турат. Ал жыттардын арасында жагымдуусу да, жагымсызы да бар. Кээ бир үйлөргө, имараттарга киргенде эле жагымсыз жыт мурундун каңылжаарын жарат. Эгерде бөлмөдө жагымсыз жыт болсо, андан тезирээк арылуунун жол жобосун билип алганыңыз оң. Бөлмө ар дайым тазаланып, жуулуп, желдетилип турса, ал үйдө эч качан жагымсыз жыт болбойт. Ошентсе да тамак аш жасаганда, бөлмөнү ремонт кылганда же ар кандай кырдаалда үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү ооруп калса, жагымсыз жыт пайда болуп калышы ыктымал. Ушундай жагымсыз жыттардан кантип арылса болот деген жоопту издеп көрөлү. Ашканадагы жагымсыз жыттан кантип арылса болот? Албетте, ар бир тамактын өзүнүн жыты болот. Мисалы, балыкты, чеснок, пиязды туураганда колду канчалык самындап жууса да жыты кетпей коет. Ошол учурда колду же аларды туураган тактайды туз менен сүрүп, анан самын менен жууса, дароо жыт жоголот. Ал эми ашканадагы жагымсыз жытты кетирүү үчүн сууга уксузду куюп, ачык идишке кайнатып коюу керек. Андан кийин эшик терезелерди ачып желдетсе, жыт жок болот. Апельсиндин же лимондун кабыгын ысытылган мештин үстүнө койсо да жагымдуу жытты пайда кылат. Кофенин данын кууруса, андан да жагымдуу жыт келип, жүрөк айланткан жытты тез жоготот. Муздаткычтагы жагымсыз жыт. Ал эми муздаткычтагы жагымсыз жытты кара нанды кесип, ар кайсыл жерине салып, эшигин жаап койсо да болот. Кара нан жагымсыз жытты өзүнө сиңирип алат. Муздаткычтагы жытты жоготуунун дагы бир ыкмасы, кадимки эле аш сооданы ачып туруп салып коюу керек. Бирок муздаткычтагы жагымсыз жыттарды ушундай ыкма менен кетирүүдөн мурда анын ичиндеги эскирген, бузулуп бараткан азык-түлүктөрдөн арылуу шарт. Ашканадагы идиш, тамак аш коюлган шкафтар деле муздаткыч сыяктуу ар кандай жыттарды өзүнө сиңирип алат. Мындай шкафтагы жыттардан арылуу үчүн уксус кошулган суу менен жууп чыгуу шарт, же лимон кислотасы менен сүртсө да болот. Бөлмөдөгү үйдөгү жагымсыз жыттар. Көпчүлүк бөлмөлөрдө чылымдын жагымсыз жыты буркурап турат. Үйдө же мекеменин ичинде чылым чегип көнүп калгандарга ал анча байкалбайт. Бирок сырттан келген адамдарга канчалык жагымсыз болоорун эстен чыгарбаңыз. Эгерде эшик терезени ачса деле сиңип калган чылымдын жытынан арыла албай жатсаңыз, анда бөлмөнүн ар кайсыл жерине сууланган майлык тряпкаларды коюп коюңуз. Суу, ным тряпкалар чылымдын жытын тез сиңирип алышат. Андан тышкары жагымдуу жыт чыгарган шамдарды да күйгүзүп койсоңуз болот. Ал эми бөлмөнүн абасын тазалоо үчүн кытайлар кадимки эле чайды колдонушат. Кара чайдын 2 пакетин терезеге, эшикке же асма шамдын алдына илип, эшик терезелерди 15-20 мүнөт ачып желдетсе да бөлмөнүн ичиндеги аба тазаланып калат. Кийим илинген, бүктөлүп салынган шкафтарда башкача бир жагымсыз жыттын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Ошондуктан мындай шкафтардагы жытты кетирүү үчүн марлядан жасалган баштыкчага жыпар жыт чыгарган чөптөрдү салып илип коюу керек. Андан тышкары лимондун, апельсиндин кабыктарын топкага салып кургатып, кургатылган гүлдөрдүн жана кофенин данын кошуп, булардын аралашмасында баштыкка салып, кийим илгичтерге илип койсо, жагымдуу жыт дайыма болуп турат. Мындай аралашмалар салынган баштыкчага эфир майынан кичине тамчылатып койсо, ого бетер жыпар жыт келет. Жыпар жыт чыгаруучу каражаттар. Үйдө жагымсыз жыт жоголуп, ар дайым жыпар жыт болуусун кааласаңыз, дүкөндөрдө атайын сатылган ароматизаторлор болот. Алардын көбү 3 сааттан бир нече айга чейин жагымдуу жытты кетирбейт. Эң негизгиси табигый ароматизаторлорду колдонгонуңуз оң. Жагымдуу жыт чыгаруучу шамдар да бар. Аларды 3-4 мүнөт күйгүзсөңүз эле бүт бөлмөгө жетет. Эфир майынын жытын колдонгондор бар. Аны үчүн кичине сууга эфир майын тамчылатып жылытат да, лампочка шамдарды сүртүп койсо, жагымдуу жыт келет. Ушундай жөнөкөй эле кеңеш менен үйдөгү жагымсыз жыттардан арылса болот. Бирок эң негизгиси үйдөгү жытты пайда кылган нерселерден дароо арылуу шарт. Жагымсыз жыттардан кантип арылса болот? Ичимдик, тамекинин жыты жана сарымсактын жытынан оңой эле арылууга болот. Ал үчүн төмөндөгү кеңештер сиздерге жардамга келет. Жагымсыз жыттан арылгыңыз келсе, чийки алманы көп жеңиз. Укроптон жасалган суусундуктагы ооздогу жагымсыз жыттарды кетиргенге жардам берет. Кургатылган петрушкадан бир аз жесеңиз эле сарымсактын жытынан арылган болосуз. Арак, тамекинин жана сарымсактын жыты кийимге бат сиңет эмеспи? Аны кайнатылган кара чай менен кетирүүгө болот. Эгерде тамак сиңирүү системаңыздан жагымсыз жыт келип жатса, анда күнүнө 3 мал активдүү гол дарысын ичиңиз. Бутерброд, шоколад жегенден соң оозуңузду чайкап алууга убактыңыз болбосо, анда канты аз сагызды жаныңызга алып жүрүңүз.
Сасык жыттан арылуу үчүн туура тамактаныңыз. Жагымсыз жыттан арылуу үчүн жей турган азык-түлүктү да тандоого туура келет. Майлуу, куурулган тамактар, эт, балык, кымыз, сарымсак, пияз, ачуу калемпер сыяктуу татымалдар жана алкоголдук ичимдиктер жагымсыз жыттын күчөшүнө алып келет. Бул азыктардан убактылуу баш тартуу менен денеңиздеги сасык жыттан арылууга мүмкүн. Мындан сырткары көп ачууланууга болбойт. Адам өзүн тынч кармап, магнийге бай азыктарды көбүрөөк жеш керек. Бул стрессти төмөндөтүүгө жана тердин аз бөлүнүп чыгуусуна жардам берет. Колоңсо менен шыбоодон кутулуу үчүн тазалыкты сактаңыз. Колоңсо тер деген маалда жуунуп туруңуз. Эгер андай мүмкүнчүлүк болбосо, жок дегенде бут менен колтукту суу менен чайкаңыз. Ал эми кечкесин сөзсүз денени толук чайкоо сунушталат. Колтукту жана бутту антибактериалдык самын же гель менен тазалаңыз. Колтуктун жүнү бактериялардын көбөйүп жайланышына ыңгайлуу болгондуктан аны кырып туруу керек. Жүндөн, пахтадан токулган кийимдерди алыңыз. Синтетикалык кийимдерден качыңыз. Жайкы кийимдер кенен болушу шарт. Чыпталышкан ич кийимдерден жана этек жеңи тыкыз спорттук кийимдерден оолак болгонуңуз туура. Күндө таза кийим кийип которунуу керек. Аптасына 1-2 рет мончонун буусуна отуруп, организмдеги уу заттардан жана шлактардан арылып туруу зарыл. Колтуктагы колоңсо жытты калыбына келтирүү үчүн колдонуучу средстваны туура тандоо керек. Азыркы учурда магазиндерде сатылган дезодорант, спрей булардын составында солей алюминия бар. Бул деген раковый клеткаларды пайда кылат. Бут кийимден жагымсыз жыт келбеши үчүн эмне кылуу керек? Адамдын денесинин тердеши кадимки эле көрүнүш, бирок дененин айрым бөлүктөрү ашыкча тердеп, анысы аз келгенсип тердеген жерлерден жагымсыз жыттын чыгып турушу адамды ыңгайсыз абалга тушуктурат. Атүгүл стресске, кээде депрессияга да алып келиши мүмкүн. Ошол эле буттун жыты ого эле көп терс жагдайларды жаратат. Төмөндө дал ошол жагымсыз жыттардан арылуу үчүн бир нече кеңештерди сунуштайбыз. Абаны жеңил өткөрүүчү материалдан жасалган бут кийим кийиңиз. Мындай бут кийимдер бутуңузду тердетпейт жана жагымсыз жыттан сактайт. Синтетикадан жасалган бут кийимдер бул сапатка ээ эмес. Төмөнкү материалдардан тигилген бут кийимдерди кийип жүргөнүңүз оң. Кайыш, парусина, пенка. Бут кийимди алмаштыруу. Мүмкүн болушунча бир бут кийимди 2-3 күн катар кийбеңиз. Бул жагымсыз жыттардын пайда болушуна алып келет. Сыртта аба ырайы жакшы болуп, күн ачык болсо, бут кийимди чечип дем алдырган жакшы. Жеке гигиенаны сактоо. Бутуңузду ар күнү же ар күндө микробко каршы самын менен жууп туруңуз. Эгер жыт грибоктун же микробтун себебинен болсо, анда аны жок кылуу керек. Сода. Жагымсыз жыттан кадимки тамак ашка колдонуучу содадан пайдаланыңыз. Кечинде бут кийимге бир аз сода сээп коюңуз. Эртең менен аны төгүп салыңыз. Байпак кийип жүрүңүз. Пахтадан жасалган байпак кийип жүрсөңүз, буттагы тердин бир бөлүгүн өзүнө сиңирип алат. Жүгүрүүгө арналган атайын байпактарды кийиңиз. Аларды жасоодо атайын технологиянын жардамында бутту кургак сактоочу каражаттар колдонулат. Бут кийимди жуу. Эгер сиздин бут кийимиңизди жууганга болсо, анда жууганыңыз жакшы. Бул ыкмалар бут кийимде жагымсыз жыттан арылууга жардам берет. Жаңы кийимден да жаман жыт жугат. Базардан же дүкөндөн алган жаңы көйнөктү жуубай кийүү менен колоңсо жуктуруп алуу коркунучу жогорулайт. Америкалык окумуштуулар жаңы кийимди кийер алдында жуубаса, ал аллергиянын оор түрү астмага чейин козгоорун эскертишет. Журнал Wall Street басылмасы дүкөндөн алган кийимди кийер астында бир сыйра сууга чайкап алуу керектигин жазды. Болбосо андан денеге жаман жыттан тарта, астма сыяктуу ооруларда илешүүсү мүмкүн экен. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин медициналык борборунун дерматолог окумуштуулары атайын тажрыйба жүргүзгөн. Натыйжада дүкөн же базардан сатып алып эле дароо кийип алган кийим адамга зыяндуу экенин аныкташкан. Биринчиден, аны колоңсосу бар киши кийип көргөн болушу мүмкүн. Мындай учурда жаман жыт бөлүп чыгарууга себепкер микробдор көйнөк тегишинде кала берет да соо адамга жармашат. Экинчиден, жаңы кийим сынын жоготпош үчүн фабрикадан эле азоанилин аттуу химиялык дары чачышат. Ал кишиде аллергиялык реакцияны чакырышы ыктымал. 20 жылдык тажрыйбасы бар дерматолог Нурмери Гаджал да жогорудагы окумуштуулардын айтканына кошулат. Базар, дүкөндөн кийимдерди кийип көрүп алып жатпайбызбы? Ошондо көптөр билбей колоңсо жуктуруп алышат. Айрыкча жаш кыздар бири-биринин кийимин алмаштырып кие берет эмеспи? Бул да опурталдуу. Ар бир адамдын өзүнө гана таандык жыты бар. Эгер башка бирөөнүкү кошулса, бузулуп жагымсыз жыт чыгат. Ар бир адам тердейт, бирок терден чыккан жагымсыз жыттан арылуунун туура жолун баары эле билбейт. Адистер ашыкча терчилдикти гиподермия деп аташат. Жүрөк, кан тамыр, нерв оорусунун белгиси катары сыпатташат. Гиподермия айрыкча жай мезгилинде күчөйт. Андан арылуу үчүн ийне сайып, колтуктун алдындагы тер бездерин кестирип салгандар бар. Дерматологдор бул колоңсо менен күрөшүүнүн эң эле эффективдүү жолу экенин айтышат.
Ал эми буттагы шыбоону грибок, экзема сыяктуу жугуштуу дарттар да чакырат. Мындан арылуу өтө деле кымбат процедураларды талап кылбайт. Таза жүрүү жана дарылануу эле жетиштүү дейт Гаджал. Бутту кир кармоо ар кандай ооруларга жол ачат. Пактадан токулган байпак кийип, аны күндө алмаштырууга, булгаары бут кийим менен жүргөнгө аракет кылуу керек. Эгерде буттагы жыт такыр эле кетпесе, анда ал грибок, экзема сыяктуу бир катар оорулардын да белгиси. Бизге жаман жыт менен көп кайрылышпайт, бирок шыбоонун айынан тырмактары чирип, жара болуп кеткендер келишет. Аларды дарылоо кыйын. Менин кеңешим, күн сайын бутту жылуу сууга марганцовка же дарыканада сатылган дары чөптөрдү кайнатып, анын суусу менен тез-тез жууп турса, жаман жыттын алдын алышат эле. Терчилдик кичинекей кезден эле башталат. Кокус баланын алаканы же буттары тердеп кетсе, аны ата-эне жаштайынан эле өздүк гигиенага үйрөтүп, кошумча невролог, терапевтке көрсөтүп, кан айлануу жана нерв системасын текшертүү зарылдыгын адистер эскертишет.